Tuzun tattım, muzun tattım turmuştun. Turmuşta köpçü kılgandı turguzdum. Айкөл бабам таш бергенге аш берген, а биз ошол урпактары кыргыздын деген ыр-саптардын автору кыргыз эл акыны Эрнист Турсуновдун 90 жылдык юбилейине арналган иш-чара өтүлүүдө. Бул тууралуу алдыда кененирээк баяндайбыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде өтүп жаткан бул иш-чарага өкмөттүн өкүлдөрү, акындын окурмандары жана кыргыз адабиятынын жолун улоочу калемгерлер, коомдук ишмерлер катышты. Эрнист Турсунов агабыз бул маданиятка, адабиятка, искусствого салым кошкон, өзүнүн эбегейсиз зор салымын кошкон чыган инсан экенин биз баарыбыз тең билебиз. Өзү баягы маданият тармагында жөн гана чыгармачылык менен алек болбостон, биздин ушу кыргыз фильм киностудиясынын сценарий бөлүмүн жетектеп, өзү дагы ошол жумуштун алкагында абдан көп чыгармаларды жазып, ушул сахналаштырууга, ушул кино тармагына дагы өнүгүүсүнө дагы салым кошкон инсандын бири. Келген меймандар Эрнист Турсуновдун кайталангыс инсан, көп кордотталган, мыкты котормочу, прозаик болгонун баса белгилешти. Эрнист Турсуновдун кыргыз адабиятында колу тийбеген жанр жок. Ошондуктан Эрнист Турсунов андан башка ошо өзүнүн поколениясында, өзүнүн муунунда жанагындай чоң профессионалдык деңгээлге жеткендиктен аны биз жакшы изилдейликпиз азыр. Жакшы түшүнө элекпиз. Эрнист Турсунов кыргыз СССРине эл акыны болгону менен анын жана көрөңгөлүү иштерин элге жайылта албай жатабыз. Эрнист Турсунов чыгармачылыгын өтө эрте баштаган. 12 жашында ыр жазууга киришкен. 13 жашында Кыргызстан пионери газетасына Ак сууга саякат деген аңгемеси басылып чыккан. Ата журт, Боронбай, биздин замандын баатыры деген романдары, Ажал айтып келбейт, Эл душманы деген повесттери жана даректүү баяндары жарык көргөн. Эрнист Турсунов 90 жылдыгын өткөрүү биздин максат болчу. Бул максат эмне? Жаштарды Эрнист Турсунов ким экенин таанытуу. Анткени улар улуу муундун жазуучулары катарына кирип калды. Улуу муундун жазуучуларын азыркы күндө студенттер көбүрөөк билсин. Алардын кандай эмгеги, башка айтканда Эрнист Турсунов жакшы акын, лирикалык поэзиясы абдан күчтүү. Экинчиден ал жакшы котормочу, дүйнөлүк адабият, орус адабиятын бүт которгон киши. Үчүнчүдөн белгилүү драматург. Андан сырткары мына биздин Жусуп Баласагын атында улуттук университет аталганына байланыштуу анын Баласагын деген операсы менен коюлган драмасы бар. Ошол драмасын дагы иш жүзүнө ашырууда чоң эмгек жумшаган. Мындан сырткары кыргыз маданиятынын мыкты инсаны. Анткени биздин көп жакшы маданий баалуу мурастарыбыздын баарын радиого жастырууга күчү жеткен да.